Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллага субханаху ва таалага бардык мактоолор болсун. Ал биздин жаратуучубуз, бизге рызкы берүүчүбүз, жакшылык жана жамандыктын ээси. Алла субханаху ва таала өтө мээримдүү жана ырайымдуу. Алланын саламы жана салаваттары пайгамбарлардын эң акыркысы, сүйкүмдүүсү, эң төрөсү Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга жана анын сахабаларына жана үй бүлөсүнө болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллага шүгүрлөр болсун. 70 жылдык советтик доордун атеисттик идеологиясынан кийин Алла субханаху ва таала элибизге эгемендикти берди. Өзүнчө көз карандысыз мамлекет берди. Элибиз журтубузду ата бабабыздан бери тутуп келген өзүнүн акыйкат ислам динине кайтарып, имандуу туура жолго багыттаганына, мындайча айтканда, элибиздин жашоосуна имандын үйрөнүүн себеп бергенине Аллага чексиз шүгүрчүлүктөр келтирели. Урматтуу мусулман бир тууганым, адамзат пендеси Алланын кулу болгондон кийин Аллага кулчулук кылып жашоо бул кыска өмүрдө бактылуулуктун жолу. Мына Аллага биз кулчулукту кылайлы, анткени биз Алланын кулубуз. Алла субханаху ва таала сиз менен бизди жоктон бар кылып жараткан, биз Алланын кулдарыбыз. Аллага кулчулук кылып, Алланын өкүмдөрүн аткарып жашоо мына ушул бактылуулук. Элибиз журтубузду исламдан, имандан четтетүүдө 70 деген жылдык атеисттик идеологиянын таасири ушунчалык бизге тийген да. Ушунчалык катуу тийгендиктен, эгерде бир фактыларга карай турган болсок, өткөн эле кылымдын бир 90 жылдарынын башында айылыбызда намаз окугандар аз эле, жок эле. Рамазан айында орозо кармаган адамдар калбай калган. Адамдар ооз аштыра турган болсо, элди кечинде баарын топуратып жүдөтпөй эле ооз ачарга адамдар күндүз эле саат 3кө эле чакырып калышкан. Алардын арасынан бирөө молдокени чакырайлы дегенде, жок, ал молдоке оозу жабыктаган, кечинде эле чакырабыз деп калган эле. Айыл боюнча орозону бир эле молдоке кармап калган. Ал эле эмес, Курман айтта кээ бир адамдар майрам деп дастарконго ичкилик коюла баштаган. Айылда мечиттер жок эле, култанып калган эле. Аллага шүгүр, урматтуу мусулман бир тууганым. Аллага чексиз шүгүр, имандуу жашоо тартуулады. Бүгүнкү күндө ар бир айылда альхамдулилла мечиттер бар. Элдер болсо арамды, адалды айырмалап калды. Ичкилик ичкендер дээрлик азайып калды. Коомубуз тазалана баштады, урматтуу мусулман бир тууганым. Бул дагы өзүнөн өзү эле келген жок. Мунун бардыгы альхамдулилла элдин иманга келүүсүнө дааватчылардын эмгеги зор болду. Ар бир үйдүн эшигин такылдатып, элди Аллага, акыйкатка чакырып, адашкан туугандарды өздөрүнүн катарына кошуп, оң жолго түшүүсүнө себепчи болду. Коомду терс адаттардан тазалоодо, элестүү айтканда, санитардын ролун аткарып жатышат. Дааваттын адептери, эреже тартиптери Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын ага Алла таала тарабынан пайгамбарлык вазифа жүктөлгөндөн кийин Меккенин ар бир үйүнүн эшигин такылдатып, элди Аллага, анын өкүм буйруктарын аткарууга, иманга чакырган дааваттын эреже тартиптеринен алынган. Ошондуктан даават коомдун бардык катмарын камтып, тоонун тунук суусундай адамдардын жан дүйнөсүн иман аркылуу тазалоо менен бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзүнө таркаган. Урматтуу мусулман бир тууганым, даават деген эмне? Даават дегени Алла таала адам жана анын урпактарын жер жүзүнө жаратып, аларды туура турмуш өткөрүп жашоолору үчүн дин түшүрүп, аны жайылтууга пайгамбарларды жөнөттү. Ар бир пайгамбар өз үммөтүн Алланын бирдигине, анын элчисине, эки дүйнөнүн бактылуулугуна чакырып, тозок отунан коркутуп, сактанууга чакырып даават берип келишкен. Даават деген сөз араб тилинен алынган сөз, мааниси динге чакыруу, үгүт насаат дегенди түшүндүрөт. Даават бул ислам динибиздеги ажырагыс бир бөлүгү. Ар бир пайгамбардын эң негизги милдети бул даават. Жана ар бир пайгамбардын үммөтүнүн дагы милдети болуп эсептелинет. Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримде мынтип айтат: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ey Muhammad'ın ümmeti, sizler adamlar üçün çıkarılgan ümmetтердин эң жакшысы болдуңар. Анткени силер жакшылыкка буйрасыңар, жана жамандыктан кайтарасыңар, жана Аллага иман келтиресиңер. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala siz menen bizdi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın ümmeti kıldı. Bu jönököy ümmet emes, balkim hayra umma, en jakşı ümmet bolup çıkarıldыңар dep Allah siz menen bizdi maktap жатат Kur'an-ı Kerim'de. Demek, o musulman bir tuğandar, Allah Taala siz menen bizdi bardık ümmetтерден jakşı kıldı. Ушундай болуу тагдыр китебине жазылган болчу. Анын кабары мурдагы кээ бир пайгамбарларга мындай деп айтылган эле. Акыр заман пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям башка пайгамбарлардан абзел болгондой эле анын үммөтү да башка үммөттөрдөн абзел болот деген. Себеби эмнеде? Себеби аларга эң сыйлуу пайгамбар жана толук туруктуу шарият туш келген. Жана аларга илимдин дарбазасы ачылат. Ар бир такыва амалдарын шактары алардын эмгеги менен өнүп өсүп кетет. Алар бир шаар менен эле чектелбейт, же бир коом, бир уру, бир кылым менен эле чектелбестен, алардын эмгек майданы бардык ааламдын ар бир тармагын курчайт. Натыйжада алардын келишинин максаты башка бирөөгө жакшылык каалоо, канчалык мүмкүн болсо аларды бейиштин дарбазасына жеткирип коюу. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын да максаты ушул эле. Ар бир адам баласы, эркек болсун, аял болсун, кайсыл кайнын катмарда иштебесин, бирок бардыгы тең бактылуу жашаса экен. Ушул кыска жашоодо Алланы таанып, Алланын өкүмдөрүн аткарып, дүйнөдө бактылуу жашап, өлгөндөн кийин дагы бактылуу жашап, түбөлүктүү бейишке кирсе экен деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үмүтү, пайгамбарыбыздын каалоосу ушундай эле. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, келгиле ар бирибиз тең Алланын өкүмдөрүн таанып жашайлы. Өзүбүз гана бейишке кирем дебестен башкаларга даватты берели. Башка бирөөлөргө чакырайлы, башка бирөөлөрдү Алла менен тааныштырайлы. Алла субханаху ва таала, Аллах Таала ар бирибизден разы болсун. Аллах Таала ар бирибизге күч кубат ала насип кылган болсун. Жараткан Алла баарыбызды дүйнө акыретте бактылуу адамдардын катарына кошкон болсун.